Бүгүнкү темабыз баштыкчалуулар классчасы. Бул жаныбарлар маммалия классынын өкүлдөрү. Демек балдарын сүт менен эмизип багып чоңойтушат. Бирок булардын өзгөчөлүгү баардык жаныбарлар сүттү көрүп турган. Кенгуру, опоссум, сумкалуу крот, коала, сумкалуу карышкыр баардыгы эндемик болуп саналат. Себеби баардыгы ушу Австралияда гана жайгашкан. Ошол жерде жашоо жүргүзүп жатышат. Суроо пайда болот. Булар көппү? Ооба, булардын 250 түрү бар. 250 түрү бар. Ошонун негизи 160 түрү Австралияда гана жашашат. Ошондуктан бул жаныбарлардын баарын биз эндемик деп атайбыз. Эми өлчөмү боюнча карап чыгалы. Эң кичинекейи узундугу болгону 10 сантиметр болгон Кимберли баштыктуу чычканы. Ал аябай кичинекей. Кимберли баштыктуу чычканы. Бул эң кичинекейи. Эми чоң карап көрөлү. Силер көрүп турган бул чоң боз кенгуру. Ургаачысы жана эркеги белинген. Жакта жазып алалы. Бийиктиги 3 метр. Бул чоң боз кенгуру. Кенгуру жаныбары Австралиянын гербинде орун алган. Демек бул Австралиянын символу болуп эсептелет. Эми ушу сөздүн тарыхына көңүл буралы. Кенгуру деген сөз ушул жерде жашаган австралиялык адамдар кенгуруну биринчи түшүнгөн жокмун деген сөздү белгилейт экен. Түшүнгөн жокмун деген. Кенгуру деп айтса, түшүнгөн жокмун деген сөз деп. Түшүнгөн жокмун. Демек ошондон баштап бул жаныбардын аталышы ушу термин менен байланышкан. Жокмун. Түшүнгөн жокмун. Ушундай кызыктуу тарыхы, атынын тарыхы ушундай экен. Эми бул кенгурунун ылдамдыгын жазып алалы. Кандай чуркайт экен? 70 километр бир саатта. Суроо пайда болот. Булар эмне үчүн ушундай баардыгынын баштыкчасы бар? Негизи баштыкчасы бул бала багуучу органы. Ичинде жылуулук бар, сүт бар. Белгилеп кетели. Эркегинде сумкасы жок. Ургаачысында гана сумкасы бар. Дагы бир белгилеп кете турганы, кенгуру өзү 3 метрге чейин деп айтып кеттик. Ошого карабастан кичинекей бала туулат. Болгону 25 миллиметр. Баласы деп жазып койгула. Баласы кенгурунуку. Болгону 25 миллиметр. Кадимкидей эле ширеңкенин коробкасына батуучу кичинекей бала туулат. Эмне үчүн деген суроо пайда болот. Энеси атасы ушундай чоң болсо дагы кичинекей бала туулду деп. Себеби кенгурунун ургаачысында плацента жок. Плацента деген бул орган, энелик орган ичинде бала өрчүтүп турган.
чала ула өрчүп эле 25 миллиметрге жетип эле бала туулуп калат. Анан ал энесинин сумкасына түшөт, плацентада өрчүп туруп. Анан суроо пайда болот, кантип сумкага энеси салып алат деп. Ал тиши менен да салбайт экен, ал өзүнчө туулгандын астында, энеси туулардын астында өзүнчө суюктук менен жол салып берет экен. Куйрук аркылуу белгилеп кеткендей, энесинин куйругу аркылуу баласы сумкасын таап туруп ичине түшүп алат экен. Бул кичинекей туулган баласынын ички органдары аябай начар өрчүгөн болот. Сумкасына киргенден кийин ал чоңое баштайт. Бирок белгилеп кет, жыт сезүү органы аябай жакшы өрчүгөн болот. Баласынын жыт сезүү органы жакшы өрчүгөн. Ошондуктан жанагы атайын жол аркылуу энесинин сумкасына сүт жыттанганда кирип алат экен. Анан балдардын эмүүсү дагы аябай кызыктуу процесс. Балдары соруп эмчегине жабышып алат. Үрүп чоңоюп кеткенде бала өзүнчө асылып калат экен. Анан бир нече убакыттан кийин, сүткө тойгондон кийин сумкада жашоосун уланта берет. Сумкалуу карышкырлар. Булар дагы табышмактуу жаныбар. Бул жаныбарлар 1936-жылы баары динго ити аркылуу жоготулган. Динго ити. Аларды карышкырларды четтетип салышкан. Кайсылар? Бу динго ити, жапайы ити. Булар көп түрдүүлүгүн белгилей кетели. Бардыгы 8 тукум, 80 уруу. Демек булар ар түрлүү. Бирок ошого карабастан баары сумкалуу болуп эсептелет. Джеймс Кук 1770-жылы ошо кенгуруларды тапкан. Джеймс Кук. Ушуну эстеп калгыла. Джеймс Кук. Таап, аябай бул кызыккан. Джеймс Кук. Себеби ушундай кенгурулар биринчи көргөндө бою бийик, сумкалуу болгонуна аябай бул таң калган. Кенгурулардын түрлөрүн карайлы. Бир чети пайда болот да, баары бийик болот экен деп. Бирок кенгурулар чоң 3 топко бөлүнөт экен. Биринчи топун айталы. Бул келемиш кенгурусу. Өлчөмү боюнча кичинекей келемиш кенгурусу. Экинчисин айтып кетсек, бул валлаби деген жаныбарлар. Булар дагы кенгуруларга кирет. Өлчөмү боюнча алар орточо келет. Акыркысы үчүнчүсү бул гиганттык кенгурулар. Белгилеп кеткендей 3 метр бийиктеги кенгурулар гиганттык. Демек, кенгурулар дагы өлчөмү боюнча 3 топко бөлүнүшөт экен. Гиганттык кенгуру дагы өзүнчө 3кө бөлүнүп кетет экен. Аларды аныктап чыгалы. Биринчиси боз кенгуру. Боз кенгуру сүрөттө көрүп тургандай. Мунун баары деген токойдо жашашат. Жашоо чөйрөсүн белгилеп кетели. Экинчиси кызыл кенгуру. Кызыл кенгуру. Алардын жашоо чөйрөсү кандай болот экен? Алар талаада гана жашашат. Үчүнчүсү валлару деп аталат. Группа валлару. Алар тоодо гана жашашат. Демек, жашоо чөйрөсү боюнча кенгурулар дагы өзүнчө топко бөлүнөт экен. Эми
суроо пайда болот. Сумкада, энесинин сумкада ушу баласы канча ай жашайт? Билип койгула, 6-9 ай. Андан кийин баласы чоңоюп кетет, сумкасынан бөлүнөт и өзүнүн жашоосун уланта берет. Ким душманы деген суроо пайда болот. Булардын майда чымындар. Кандай таң калыштуу майда чымындар. Алар көздөрүнө толуп алып кенгурунун көздөрүнө толуп алып, аларды сокур кылып да таштайт. Экинчи душманы бул түлкүлөр. Кичинекей формаларына мына келемиш кенгурусуна булар кол салат экен. Үчүнчүсү динго ити. Мурункудай белгилеп кеткендей. Азыр деле динго ити аябай өрчүп жатат. Эми жырткыч канаттуулар. Жырткыч канаттуулар. Булар дагы булардын душманы. Кантип сакталат бири-бирин? Алар биринчиси алардын буттары. Тез чуркашат, арткы буттары. Анан астыңкы буттары менен булар керек болсо бокстап өзүн коргошот экен. Мына Австралиянын эндемиктери ушундай кызыктуу жаныбарлар.